So if you haven't been writing anything yet down, Эч нерсе жаза элек болсоңор 8 пункттан турган кеңештерди айтам, жазып алсаңыздар болот. you can go. Ал тизмеге кийин кайрылабыз. Демек биринчи кеңеш. Do not be a victim. Курмандык болуп калбагыла. Бир нерсенин курмандыгы болуп калбагыла. Number 2, Экинчи. be courageous Эр жүрөк болгула. and try. Жаңы нерсеге баш ургула. Number 3, Үчүнчү кеңеш. when I fail, Эгер мен жыгылсам, кайра туруп кайра аракет кылам. number 4, Төртүнчүсү. failure Жолу болбогондук, education. бул окуу. Number 5, Бешинчи. obstacles Тоскоолдук, бул мүмкүнчүлүк. Number 6, Алтынчы кеңеш. dream bigger. Алдыга чоң максаттарды койгула. Number 7, Жетинчиси. change what you can. Эмнең болбосун аны өзгөрт. Number 8, Сегизинчи кеңеш. be patient. Чыдамдуу бол. When I was a teenager going to school, Мен кичине кезимде, мектепте окуп жүргөнүмдө кыйын убактарда жеңил жашоодо болгон. Ата-энем мага Ник, жакырлар кандай жашап жаткандыгын такыр унутпа дейт эле. don't forget the Мен силерди ушул идеяны оюңардан чыгарбашыңар керек деп каалайт элем. goal is up Мага мотивация керек болду. into your life. Ошондуктан да ушул форумга келдиңиздер го дейм. Мындан сиздер тиешелүү деңгээлде мотивация аласыздар. It was motivation. Мен каалайт элем сиздерге кичинекей нерсе болсо дагы берсем деп. Мотивация менен жашоо деңгээлди көтөрүү үчүн эмне керек? Эгер сиздер кайрымдуулук менен алектенүүнү кааласаңыздар, филантроп болгуңуздар келсе, төмөндөгү нерселерге көңүл бурушуңуздар керек. To be able to motivate yourself. Мен кайрымдуулук кылуу менен алектенгим келген. Жана менде ата-энесиз калган балдарды, жетимдерди бактылуу кылганга кандай максаттарым бар эле. Анан мен андай жетимдердин биринин сүрөтүн күзгүгө илип койдум. When I was a teenager going to school, Качан мен күзгүнү караганымда өзүм деле эмес ошол жетимди кошо тиктей турган болдум. Мен бүгүн эмне деген кыйынчылыктардан өтпөйүн, кайсы бир күнү ошол жетимдерге жардам бере алам. Мурда мага адамдар эмне айткандары маанилүү эмес. Ошондой эле алдымдагы тоскоолдуктарга да карабай, менин оюмда ошол адамга жардам берүү турган. Анан качан гана ошол кыз менин мойнумду кучактап ыйлап жатканда, ошондо мен бир адамдын болсо да жашоосун өзгөртө алат экенмин деген максат, дилгирлик менин жүрөгүмдө пайда болду. what I was going to go through. Эгер мындай боло турган болсо, менин колумдан эмне келсе ошонун баарына болгон күч аракетимди жумшайм жана көптөгөн адамдардын жашоосун жакшы жака өзгөртө алам дедим. Bring the country to a whole. Мен бардык тоскоолдуктарга, керек болсо жеңилүүгө дагы даяр элем. When I was a teenager going to school, Урматтуу инилер, агалар, карындаштар, эжелер, эгер силердин анык максатыңар болбосо, эрдик кылуунун кереги жок. Көбүңөр азыр депрессиядасыңар. Бирок андан чыгуунун эң жакшы жолу бул өзүңөргө өзүңөрдүн тагдырыңарды эстетип туруу.